Кадырбеков Нуржигит Кадырбекович да. Assalamu alaikum. Иман Нуру Кадырбеков. Экономика министрі жана финансы министрлигинин өкүлүнө сурагым келип атат. Экономикалык прогноз кандай? Быйыл канча пайыз өсүш болот, Кудай буйрса? Такталган прогноз барбы? Урматтуу Нуржигит Кадырбекович, экономика министрлигинен азыр өкүлдөр жок экен. Бирок бүгүнкү күндө биз каржы министри ушул бюджеттин аткарылышы боюнча мына 2 ай убакыт өттү. Кудай буйрса жакшы эле результаттар менен келатабыз. Былтыркы жылга салыштырмалуу 16 миллиардка көбүрөөк чогулуп атат. Бүгүнкү күндө бардык баягы обязательстволордун баары аткарылып атат. Негизинен бүгүнкү күндө ушул биздин министрлик тараптан дагы бардык ушул каржылоо жагы, экономикадагы бардык маселелерди ушул экономика министрлиги менен иштеп атабыз. Иштер жүрүп атат, Кудай буйрса. Мен эмнеге бул суроону бердим? Анткени мыйзам 2021-2022 жылга гана кабыл алыныптыр да. Бул бир регламент эмес, бул устав эмес, бул жобо эмес, бул бир уюмдун же акционердик коомдун негиздечү документ эмес, бул мыйзам. Мыйзам жыл сайын келип пролонгация кыла турган жеңил желпи документ эмес да. Сиздер бир жыл өзгөртүп атасыздар, эмки жыл кайра калыбынан мурдагы режимге түшөт деп атасыздар. Ошон үчүн эмне үчүн бир жылга? Бул деген сөз эмки жылы экономикабыз бутуна туруп кетет, карыздардан кутулабыз, мындай зарчылык болбойт деген эле прогноз бар деп ойлоп атам. Ушул чынбы же чын эмеспи? Негизинен ушул кийинки жылдардагы прогноздорго бүгүнкү күндө бардык министерство тараптардан иштер жүрүп атат. Жылдан жылга мынакей бюджетибиз дагы көбөйүп атат. Ошого ылайык мынакей быйылкы жыл башталганда эле азыркы убакта ушул кээ бир доллардын өсүп кетиши жана башка маселелер болуп атпайбы? Мына ушуга алдын ала бир даярдык көрөлү деген мааниде болуп атат да. Эми кийинки жылдарда буйрса ушул экономиканы оңдогонго бардык күч аракеттер болуп атат. Эми жакшы ниет, жакшы тилек жакшы, бирок форс-мажорлорду көрүп атасыз. Дегенде пандемия болду, анан доллар маселеси чыкты. Мына Европада аскери конфликт болуп атат. Ошолордун бардыгы бүткүл глобалдык экономикага таасирин тийгизип атканда прогноз кылыш абдан кыйын. Бирок сиздер келип атасыздар бир эле жылга деп. Жок дегенде редакциялык мен сунушум бар. Экономикалык акыбал бир нукка түшкөнчөктү деген бир фраза киргизип коелу, ошол туура болот. Кандай деп ойлойсуз? Туура. Анан эмки жыл дагы келесиз. Кечирип коюңуздар, былтыркыны узартып коюңуздар депчи, бул турган маселе да. Бул турган маселе. Анан дагы бир нерсе, ошол калган 10% канча болот, урматтуу Улуттук банктын төрагасы? Сом калганда. Же бул да жашыруун маалыматпы? Калган 10% алдын ала киреше эсептелип чыкты. Анан Мазбанкка кала турган 10% 919 миллион сом. Айлык, сиздердеги жанагы социалдык колдоо сыяктуу долбоорлор кызматкерлерге ушул акчаданбы же бюджеттен кайра бөлүнүп келеби? Улуттук банктын өзүнүн бюджети бар. Түшүнүктүү. Эмесе мен ушул редакциялык мүнөздө өзгөртүү киргизүүнү сунуштайм. Экономикалык акыбал бир нукка түшкөнчөктү деп. Мен экономикалык саясаттын арсындаган жокмун. Дүйнөдө ушундай жагдай болуп атат. Ошон үчүн бул документке жеңил мамиле кылбайлы да. Мен ошону айткым келди. Урматтуу министрликтин өкүлдөрү, өкмөттүн өкүлдөрү. Чоң рахмат. Рахмат.